Өлкөдө мектеп директорлору сынак аркылуу гана кызматка дайындалмай болгон. Учурда аталган сынак жаңы эрежелер менен толукталды. Ага ылайык жаңы эреже боюнча директордун бош кызмат ордуна 7 жылдан кем эмес үзгүлтүксүз педагогикалык тажрыйбасы бар жарандар катыша алат. Ошол 7 жылдын 2 жылы ал адам директор же анын орун басары кызматында иштеген болушу керек. Мектептин мындай башкаруу процессин билбегенден кийин директор болуп иштеш өтө оор нерсе. Мен 17 жыл өзүм завуч болуп иштедим. Анан кийин боско келдим. Ошондо дагы азыр дагы мен уже ушунчалык көп жаңылануу болуп аткан үчүн дагы мен билбей калып канча кемчилдиктерди кетирип атам да. Мен ого туура эле көз караш менен карайм. Директорлукка катышуучу талапкерлердин жаш курагын 65 жашта болушу керек деген чектөө алынып салынды. Ошол эле маалда бир эле адам мектепти 5 жылдык мөөнөт менен 2 жолудан ашык башкара албайт. Сынакка соттолгон адам катыша албайт. Эң жакшы натыйжага ээ болгон жеңүүчү менен эмгек келишими түзүлгөндөн мурда ага 6 айлык сыноо мөөнөтү берилет. Коррупциялык элементтер кайсы бир деңгээлде жоюлууга багыт алды да. Бул эми биринчи утук ушул болду. Анан эми жыйынтыктар акырындап эми эле билинип баштады. Себеби бул реформа башталганына 2 жыл болду да. Ошондон бери дайындалгандардын жыйынтыктары, мисалы үчүн мен тааныган мектептер бар. Атын атабай эле коеюн, бирок мындай жаш, курч, жаңы демилгелерди ишке ашырып баштады десем болот да. Анан азыркы жаңы киргизилген жободагы мурункудагы айрым бир минус жактар деп айта албайм, бирок мындай айрым бир эске алыныш керек болгон жагдайларды кошуп иштелип чыкты. Мына кече жакында эле министрлер кабинети тарабынан токтом бекитилди. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча азыркы тапта өлкөдөгү 375 мектептин директорлору милдетин убактылуу аткарууда. Өлкөдө 2 жерден тест тапшырса болот: Бишкек жана Ош шаарында. Сынакта документтердин экспертизасы жана компьютердик тест болот жана ал 80 суроодон турат. Дал ушул суроолордун түзүлүшү боюнча коомчулукта сын пикирлер айтылып келет. Педагогика, психология, анан компьютердик сабаттуулук боюнча, андан сырткары мыйзам, эмгек кодекс ушул сыяктуу суроолор болгон. Азыркысын эми алдын ала айта албайм, бирок мындай болуш керек да менимче. Суроолор мисалы үчүн мына мыйзам же болбосо мына жөнүндө эреже, мыйзамдын канчанчы пунктунда берилген деп жанагы сандарды эмес, балким бир маселени чечүүдө кайсы жол туура болот деген сыяктуу тесттер түзүлсө жакшы болмок да. Мисалы үчүн эми мен башка адабияттын мисалын деле келтирейин. Чыңгыз Айтматов качан төрөлгөн, каерде төрөлгөн, кайсы жылы Ленин сыйлыгын алган деген сыяктуу эмес, анын мына чыгармасында кайсы проблема көтөрүлгөн деген сыяктуу мындай ой жүгүртө турган, анын менеджерлигин, андан аркы мындай ой жүгүртүүсүн аныктай турган суроолор, тесттер ошондой багытта түзүлсө жакшы болмок. Негизинен менин оюм ошол директорлордун ишмердүүлүгүнө көбүрөөк басым жасаш керек. Себеби көп учурларда ошол закондорду, конечно, ар бирибиз билебиз, окуйбуз, жаттайбыз. Ошондой болсо дагы директордун ишмердүүлүгү жөнүндө көп суроолор ошолорго көбүрөөк даярданыш керек да. Алдыда болчу сынактарга тесттин үлгүлөрү бүгүндөн тартып талапкерлерге бериле баштады. Кыргызстанда 2350дөй мектеп бар. Аларда бул жол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Жалпысынан 74 миңге жакын мугалим иштейт. Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.